Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге суранычтар боюнча «Никогда не сдавайся» деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиздер шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында Америка футбол оюнчусу Джек Тайлер менен таанышабыз. Оюн учурунда ал атаандаш командадагы оюнчуга аябай эле өчөшүп калат. Ошонун айынан мушташ чыгып, Джек аны менен мушташып жатып, бир кезде анын эсин оодара чабат. Андан кийин Джек үйүнө барып, анын мушташканын билген апасы дагы уруша баштады. Ошентип Джекти окуу жайдан да чыгарып салышкандан кийин Джек апасы жана иниси Чарли менен бирге Флоридага көчүп келишет. Джек негизи жаман деле бала эмес, бирок ал ар дайым эле кайсы бир жерден кимдир бирөөлөр менен мушташканга туура келип калат. Ошентип эми Джек Флорида жаңы окуу жайына келди. Окуудан кайтып бара жатканда эки баланын мушташып жатканын көрүп эле аларды ажыратып коеюн деп жанына чуркап барып, бирок дароо эле өзү ыңгайсыз абалда калды. Көрсө алар бири-бири менен атайын эле мушташып жатышкан экен. Эми Джейк бул жерден да ар ким менен мушташып кетпегенге аракет кылып, жакшы эле окуусун окуганга аракет кыла баштады. Анан да Джейк ал жерден Баха аттуу кыз менен таанышып, аны жактырып калгандай болуп, эртеси ал жерден Макс аттуу бала менен да дос болуп калат. Макс ар дайым эле өзүнүн видео камерасын алып алып, ар кимдин мушташкандарын тартып эле соц тармактарга жүктөй берет экен. Анан да ал өзүнүн кайсы бир машыгуучу залда машыгаарын айтат. Эң кызыгы, бул окуу жайдагылардын баардыгы Джейктин мурунку мушташын интернет желелеринен көрүп таанып алышат. Ошол эле күнү ага Баха келип, бүгүн кечинде кече болот, эгер кааласаң кел деп эле даректи берип кетип калды. Анда Джейк эч кандай жаман ойлобой эле кечинде кечеге Баханы көрүү үчүн келип калат. Алгач аны Макс тосуп алат. Андан кийин ушул окуу жайдын эң кыйыны болуп эсептелген Райан Джейк менен сүйлөшө баштайт. Бир аз сүйлөшүүдөн кийин Райан Джейкке үйдүн артында бири-бирден мушташып жаткан көп балдарды көрсөтөт. Ал жака сен да катышсаң болот деп айтып, анан да элдин баары сенин мурунку мушташыңды көрүшүп, ошондуктан азыртадан эле кимибиз күчтүү экенибизди аныктап алалы деп эле мушташка дайынданып баштады. Бир заматта эле аларды элдин баары тегеректеп калып, эч нерсени түшүнбөй калган Джек мен эч ким менен мушташпайм деп эле ал жерден кетмекчи болуп калды. Бирок Райан Джейкти оңой эле кетирип жиберген жок. Ал бир топко чейин Джейктин кыжырына тийип, бир кезде анын атасына чейин сөз тийгизди. Ачуусу тез келген Джейк дароо эле аны менен мушташмакчы болуп, бат эле урушту баштап калышты. Джейк канчалык аракет кылбасын, жаштайынан спорт менен машыгып келген Райан бат эле аны арыдан бери кылып, бир кезде Джейк катуу соккудан улам кандай эсин жоготконун өзү да билбей калды. Ал эртеси Чарлиге мушташкандыгы жөнүндө апасына айтпосун суранды. Чарли болсо көптөн бери эле теннис менен алектенип келет жана жакында боло турган турнирге катышканы жатат. Бир-эки күндөн бери Джейк окууга барбай калгандыктан Макс анын үйүнө келип, Джейкке сен бул бойдон калып калбашың керек, элдин баардыгы сен жөнүндө кеп кылып жатышат, сен андан көрө өзүңдү колго алып мени менен бирге машыгуучу залга барып машыга башта. Ал жактагы менин машыктыруучум Жан Рокко аттуу адам сага көп нерсени үйрөтөт. Анын үстүнө сен өзүң дагы мушташка шыктуу бала экенсиң десе. Анда Джейк ал нерсеге көп деле көңүлү келбей, уят болсом уят болдум, мен эч кимге эч нерсе далилдебейм деп коет. Бирок анткени менен Джейк ошол түнү көпкө чейин ойлонуп, эртеси машыгуучу залга барды. Ал жактын машыктыруучусу Жан Джейктин бетиндеги такты көрүп эле мен ар ким менен мушташкан балдарды машыктырбайм деп айтат. Анда Джейк ар кайсы жокшултоону айтып, Жанга өзүн ишенимдүү көрсөтөт. Ошентип Джейктин алгачкы машыгуулары башталып, өзүнөн 10 килограмм салмакка аз болгон бала менен да кармашып көрөт. Бирок ал бала Джейкти бат эле арыдан бери ыкмаларга салып, бир кезде муунтуп алат. Анда намыстанган Джейк тумчугуп баратса да такыр багынбай коет. Бир кезде аны машыктыруучусу ойготуп, сен мындай кезде багынышың керек болчу десе. Бирок Джейк болбой эле өзүнүкүн бербей, дагы бир канча секунд болгондо мен бошонуп кетмекмин деп коет. Ошентип машыгуу бүтүп ал жактан чыгып баратышып, Джейк Макстын унаасы бар экенин да билет. Ошол күнү кечинде Джейктин үйүнө Баха дагы келип калат. Бирок Джейк Бахага таарынып, сен мени ошол күнү атайын Райанга салып бериш үчүн чакырган турбайсыңбы деп, Баха ага мен андай болорун билген эмесмин деп айтып жатса да, аны уккусу келбей үйүнөн кетирип жиберет. Эртеси Джейк машыгууга эң биринчи барып, дароо эле Жанга 2 айлык машыгуу үчүн $200 берет. Анан да Жандын ушул эле машыктыруучу жайда жашаарын түшүнүп калат. Эми Жан Джейкке кантип туура сокку беришти да үйрөтө баштайт. Бирок Джейк майда чүйдөн нерселерге көңүл бурбай жаткандыктан Жан ошол нерселерди баса белгилеп, ошол жерден өзүнүн күчтүү соккусун көрсөттү. Ошентип Джейк машыгуудан калбай күн сайын жаңы ыкмаларды үйрөнүп, күн сайын күчтөнүп жаткандай болду. Бир күнү эле анын апасы Джейкке тиешелүү болгон акчадан Джейк $200 алганын билип, аны кайсыл жака коротконун сурайт. Джейк болсо бул жолу баардыгын ачык айтып, машыгып жаткандыгын айтат. Баха болсо Джейкти чындап эле сүйүп калган байтур Райандан баш тартып, эми аны менен жолукпай калат. Ал жерге Джейк дагы келип калып, Райан бул жолу да анын кыжырына тиет. Ачууланган Джейк эми күчүн башкалардан чыгара баштайт. Джейктин бүгүн агрессивдүү экендигин байкаган Жан, сен мындай ачууң менен кимди болбосун жеңе
албайсың. Анткени кептин баары ачуулангандай эмес деп эле Джейкти бүгүн эс алууга кетирип жиберди. Макс аны үйүнө унаа менен жеткирип коймокчу болуп, бирок Джейк жолдон ачуусунан кармана албай эле пикир келишпестик болуп калган адамдар менен мушташа баштады. Макс адаттагыдай эле камерага тартып жатат жана эң кызыгы Джейк жанагы 3 адамды 3 жака чачыратып салды окшойт. Ал видео дагы интернетте соц тармактарда кенен жайылып кетти. Эми Джейк тууралуу талкуулоолор окуу жайда кайрадан башталды. Джейк адаттагыдай эле баканы жактырып турса да ага көңүл бурбаганга аракет кылат. Күндөрдүн биринде Джейк ажаатканага кирсе, артынан Роланд дагы кирип келип, "Сен эмне ушул видео менен мени коркутам деп ойлодуңбу? Эгер мени менен кайрадан беттешкин келип жатса, анда жакында боло турган турнирге катыш, ошол жерден мени жеңип элге өзүңдү көрсөт" деп айтат. Эми Джейк Макстан ошол турнир жөнүндө сурай баштайт. Макс ага бул турнир ар кандай убакта өткөрүлүп турат деп айтып, бирок ал кайсыл жерде болоору бир күн мурда гана айтылат деп койду. Мындан соң Джейк кайрадан машыгуучу жайга келет. Бирок аны көргөн Жан мага ар ким менен мушташып жүргөн балдардын кереги жок деп айткам. Эми сен бул жерде машыкпайсың деп эле биротоло машыктыруучу жайдан кетирип салат. Эми Джейк күн сайын эле машыктыруучу Жан менен сүйлөшкөнгө аракет кылып, бирок сүйлөшө албай коет. Бир күнү кечинде Макс ага жакшы сунуш айтып, машыктыруучу Жан качан гана дүкөнгө жөнөгөндө анын артынан барып сүйлөш деп айтат. Айткандай эле Жан дүкөнгө чыгып, Джейк болсо анын артынан барып, "Менин атам ичимдик ичкен абалда унаа башкарып бара жаткан жана биз жол кырсыгына кабылдык. Мен аман калып, атам болсо бул өмүр менен кош айтышты. Ошондон тарта бул жагдайга апам да мени күнөөлөйт. Мен да өзүмдү өзүм күнөөлөп келем. Анткени мен атама унаа башкартууга жол бербешим керек эле. Ошондон тарта мен агрессивдүү болуп, болор болбос нерсеге ачууланып, ар ким менен мушташып кете берем" деп өзүнүн жайын айтып эле кайрадан машыгуу залына барууну суранат. Жан макул болуп, эртеси Джейк машыгууга келе баштайт. Ошондон баштап Джейк күчөтүлгөн тартипте машыга баштады. Бара-бара жыйынтык байкалып, Джейк чуркоодон жарышып, Жандан да ашып кетет. Ал Жандан эмне үчүн машыгуучу жайда жашаарын сураганда, ал дагы өз окуясын айтып берип, бир тууганынын өлүмүнө өзүн күнөөлүү сезип калгандан кийин атасына ушул кезге чейин кайтып барбаганын айтат. Анда Джейк Жанга "Мен азыр атамды көрсөм деп самаймын, бирок андай болушу мүмкүн эмес. А сен атаңды көрсөң болот жана барып жолугушуң керек" деп айтат. Андан соң Джейк апасына келип, экөө бирге Чарлиге колдоо көрсөтүшөт. Эми Джейктин да ойлору өзгөрүп, эч кимге эч нерсени далилдөөнүн кереги жок деп эсептеп, Баха менен мамиле түзүүнү баштап, экөөнүн бактылуу күндөрү өтө баштады. Джейктин апасы баласынын машыгуучу жайын көрүүгө келип, Жан менен таанышып, ушуга чейин Джейкке каршы болуп келсе, эми аны колдоп, машыгуу үчүн кийинки айдын да акчасын төлөп койду. Күндөрдүн биринде эле Макс Джейкке келип, турнир эртең болот экен деп айтса, Джейк оюн өзгөрткөндүгүн айтып, турнирге катышпаарын айтат. Кийинки күнү Роланд Макска келип, "Сенин досуң турнирге катышабы" деп сурайт. Джейктин катышпаарын билген соң дароо эле Макс менен сүйлөшмөкчү болуп, унаасына салып кетет. Макс башка бирөөнүн унаасына түшүп кеткенде эле Жан бир жамандыкты сезип калды окшойт. Ал эми Роланд Максты атайын эле абдан катуу тургус кылып сабап салат. Джейк Баханы үй бүлөсү менен тааныштырып жатканда, үйдүн сыртынан кимдир бирөө коңгуроо басып, сыртка чыкса кимдир бирөөлөр эси ооп калган Максты таштап кетип жатышыптыр. Анда Джейк муну ким кылганын дароо түшүнүп, аны ооруканага жеткирет да унаасынын ачкычын алып айдап кетмекчи болот. Машыгуучу залдын жанында токтоп турган Макстын унаасын келип айдап кетейин деп жатканда, ал жактан Жан чыгып келип эле иштин жайын түшүнүп калат. Жана да Джейкке шарт коюп, "Эгер сен мушташка бара турган болсоң, экинчи машыгуучу залга келбей эле кой. Мен сага экинчи мүмкүнчүлүк бербейм" деп айтат. Анда Джейк анын артынан барып, "Мен ушинтип эле багынып отуруп калбаймын. Мен Роландты жеңем жана аны өз ордуна коем. Ал экинчи мындай иштерди кылбай турган болот" деп. Анан да Жандын жүрөгүнө тийген сөздөрдү айтып, "Сен дагы кандай гана сөздөр болбосун, кандай гана каршылыктар болбосун, аларга багынып отуруп калбай, атаңа барып жолугушуң керек" деп эле катуу айтып кетип калды. Ошентип бир канча убакыт өткөндөн кийин Джейк турнир боло турган жерге барды. Ал турнирге катталып, бирок Джейк менен Роландты дароо эле беттешке чыгарып жиберишкен жок. Анткени ал экөөнөн башка дагы ал жерде бир топ мушкерлер бар эле. Роланд дагы Джейк дагы экөө тең алдынан кайсы гана мушкер чыкпасын жеңип жүрүп отурушту. Бирок Джейк акыркы беттеште кабыргасынан жаракат алып калат. Ошого карабастан ал кийинки беттешке чыгат, бирок ошол кезде Роланд эрежени бузгандыгы үчүн турнирден чыгып калганын билет. Джейк кийинки мушкер менен мушташпай утулгандыгын билдирип сыртка чыгып жөнөйт. Роланд анын аркасынан чыгып эмне үчүн кетип жаткандыгын сураса, Джейк Роландга "Мен башкалар менен эмес, сени менен беттешкени келгем" деп экөө көчөдө мушташа башташты. Алардын беттешин баардыгы күткөн эле, ошондуктан элдин баардыгы сыртка чуркап жөнөштү. Роланд менен Джейктин беттеши узакка созулду. Джейктин кабыргалары канчалык сыздап турса да, ал баары бир акыры өзүнүн мыкты экендигин далилдеп, бир кезде Роландты нокаут түшүрүп салды. Ошентип турнир ушундай көрүнүштө аяктап, ошондон кийин Роланд Джейктин тайманбастыгын сыйлап калды окшойт. Ал эми акыркы көрүнүштөрдө машыктыруучу Жан ата-энесине кетип бара жатканын көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен көбүрөөк бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон жолугушканча аман болуңуздар.